төгүш баккан үй бүлөнүн тоодо эмгегин чагылдырып беребиз. Төгүштүн жумурткасы. Бул эми тооктук мына. Канча болду болсо, пакет чоң калды. Индиядан барып пилап келем. Сиздин да төгүштөрүңүздү минсе болот? Чуркаганда бир 100 километрге ылдамдыкта чуркайт экен. 20-25 километрге чейин чарчабай чуркайт. Төгүштөрүңүзгө ээр жазалы эле ушуларды минип жүрүшүңүз керек экен. Булар качып кетпейби? Мисалы буттары тартайган немелер экен. Тепкенде бул оңдурбайт экен да. Буттарды динозаврлардын окшош экен. 50-60 градус ызыкка чыдайт экен. Анан ошондой эле бир 40 градуска чейинки суукка да чыдайт экен. Салыштырып кеткенде бир койдун эле азыгын жейт. Салам достор, бүгүн биз Таластагы төгүш баккан үй бүлөнүн тоодо эмгегин чагылдырып беребиз. Менин колумдагы бул фарфор идиштер эмес, ушул төгүштүн жумурткалары абдан оор экен. Анда эмесе биргеликте таанышалы. Саламатсызбы байке, кандайсыз, жакшысызбы? Саламатчылык. Биздин көрүүчүлөргө өзүңүз тууралуу айтып өтсөңүз, деги эле кызык болсо керек. Төгүш баккан адам ким болду экен, кандай кызыкчылык менен багып жатталды экен дегендей. Бул кызыгуу менде 2 жыл мурда пайда болгон. Интернет булактарынан көрүп, анан кийин кызыгып, анан кайсы мамлекеттерде багат. Ошол боюнча дагы сурамжылоо жүргүзүп, анан жакынкы эле биздин Өзбекстан, Казакстан, Россияда багат экен. Ал жакта уже фермага айланып калыптыр да бул төгүш баккан. Анан бизде да эмне үчүн болбойт деген ой кетип, анан ошол максат менен Өзбекстандан алдырдык бул төгүштөрдү. Кайсы багытта багасыздар? Эт багытында? Буну эт багытында дагы, анан негизи Кыргызстанда буну жайылтышыбыз керек да, көбөйтүш керек. Булардын эт багытында, основной эт багытында, анан булардын териси дагы абдан калың болот. Жанагы крокодилдин терисине кийин эле ушулардын териси турат экен да. Анан бул терисинен ар кандай бут кийимдерди жасаса, негизинен ошол бут кийимдерге жарайт экен. Эти болсо ден соолукка пайда экен. Бул сахарный диабетти алдын алат дейт, бирок канды дагы абдан тазалайт экен. Жегенге да жеңил да. Эти жеңил болот экен, жегенге. Өзү эти жылкыныкына окшош болот. Анан булар каз байлайт кышында. Казысынын өрдөктүн кастын казылары жаратка жакшы, анан күйүккө жакшы дейт эле го. Анан булардын казысы негизи алардан дагы артыкчылыкка ээ экен да. Бул ошо жаратты, күйүктү абдан кетирет экен. Анан косметикага да колдонулат. Брыштарды кетирет дейт. Негизи эле бул эч кандай мындай пайдасыз нерсеси жок экен, баары пайда экен. Баары пайда экен да. Анан жумурткалары дагы пайдалуу жесе, жеңил, тооктун жумурткасындай эмес. Муну канчалык жей берсе, ошончолук жегенге дагы болот экен да. Анан бул ошо алып келген 3 семья, бул бир эркек, 2 ургачы, 1 семья болуп эсептелинет экен. Азыр ошондо канча төгүшүңүз бар? Ар бири өзүнчө экен, э? 9 төгүш бар. Ошондо 3 үй бүлө экен булар, э? 3 үй бүлө, 3 үй бүлө да. Анан апрелден баштап эми ноябрга чейин тууйт да булар. Анан жөжөлөрү бат чоңоет экен. Күнүнө 1-1,5 сантиметр өсөт экен. Анан 6 айдан кийин эле этке айдаса болот, пайдаланса болот экен, эт катары пайдаланса болот экен. Жумурткаларын сатса болобу? Жумурткаларын сатса болот, бирок негизи булардыкы 3 жылдан кийин жөжө чыга турган жумуртка да. Анан 1 жаштан 3 жашка чейинкисин жегенге, сатыкка кой берсе болот. Анан бул жумурткасын жеп салганда, 3 жылдан кийинки жумурткаларын жеп салганда бул пайдасы жок болуп калат да. Анан лучше жөжө кылып туруп чыгарып туруп анан көйтүш керек. Төгүштөрүңүздөр эмне жейт, эмне ичет, ошолор менен таштырып кетпейсизби? Булар эми салыштырып кеткенде бир койдун эле азыгын жейт. Жем 1 килограммдан 2 килограммга чейин күнүнө берилет ар бир төгүшкө. Анан чөп жейт, бир майдалап, алда чөптү майдалап салып коебуз. Каалашынча жейт. Ошо бир койдун эле чөбүн жейт. Буну
9 башка күнүнө бир түк чөп кетет. Ай, көп кетет ғой. Бир түк чөп 9 башка кенен жетет да. Мына бул ошо тогуштун жумурткасы. Бул эми тооктуку, мына чоң тооктуку деп коелу. Ошо үйдөгү домашний тооктор да. Анан ушунун бир 10-15 мындан да чоңураак болот. Негизи. Анан азыр жаңы тууп башташты, бирин экин. Ошон үчүн баягы кичинерээк да. Анан 10-15 жумуртканын көлөмү турат. Тогуштун бир жумурткасына канча адам тоёт? Буга бир 5-6 адам тоёт го. Алар мындай экен да. Ап келип эле лишь бы реклама кылып, мына силер аркылуу, башка немелер аркылуу чыгып туруп анан кийин үстүнө 20-15 миң кошуп сатып. Бизнес да мындай. Бизнес. Алар өздөрү колдонушпайт бирок. Өздөрү колдонушпайт экен. Меники болсо мисалы именно элге көйтүп, пайдасын көрсүн деп элге баягы сунуштап аткан. Аппараттын уячалары чоң экен, ошончо баягы чоң жумуртка да болот экен да, ошончо чоң кылып чыгарган учурлар дагы. Алдындагылар эмнелер булар? Алдындагысы бул суу. Суу куюлат. Тигил тен бар, тияктан улам толуктап берет, поплого бар. Анан бул влажность, нымдуулукту кармап берет. Өзүнүн талабына ылайык. Анан үстү жагында тен бар, вентилятор бар. Абаны тазартып турат да, анан жылуулук бере турган бар. Анан датчиктер бар. Бул өзү автоматика. Ошол төгүштүн температурасына мэрде 37-38 градуска чейинки жылуулук, анан жана 26-27 влажность, жана нымдуулукту кармай турган автоматически. Бул өзү которуп турат, мындай жылып. Мындай алмаштырып турбайбы? Алмаштырып, чайкап турат. Өзүнүн убактысы бар. Анан бу жерде 36 жумуртка батат. 36-ын ар бир жумурткага датасын карандаш менен коюп, белгилеп туруп анан салабыз. Анан бу жерде камерасы болот жумуртканын үстүндө. Воздушный камерасын өйдө каратып туруп салынат. Анан 40 күндөн 45 күнгө чейин чыгат да. Бу жерде 36 жумуртка батат. Эгерде мындан ашып калса, кийинки аппарат бар, тигил. Дагы запас калып контроль. Анан ошол жака салынат. Ошондо бул алмак-салмак иштей турган аппарат да. Жөжөлөргө дагы баягы орун даярдап атасыздарбы? Мындай өзүнчө башка жерге багып. Эми бул салып неметкенде ошо могу алма бактын ичинде. Анан азырынча мына жакка кармайбыз дагы, анан кийин бир 15 күндөн өйдө 15 күндөн кийин бактын ичинде жанагы тоок үндүктөрдү кайтаргандай эле жайып кайтарабыз. Байке, ушул жөнүндө да айтып өтсөңүз, бая театрда такыялардын үкүсүнө окшош экен, буларды канча жолтуп аласыздар? Байке, чок калды. Мындай турганда. Ошондо алмаштыра алчы. Айтериңиз алды. Булар канаттары да. Негизи могу ак болуп турган эркектердин канаттары. Булар кымбатыраак болсо керек, э? Бул эми баасын билбейт экенбиз, бирок театрда жанагы шөкүлөлөр бар го, такыялардын, ошонун үкүлөрү деп коет го, ошо. Ошого кетет экен да бул. Анан бул дагы могу неме ургаччылардыкы, могу бос болуп тургандары. Анан буну жууп, тазалап, анан фендеп койсо, ушундай кооз болуп калат. Колго жасалгандай экен, э? Эмеси жөнүндө айтсаңыз, бая климатка, биздин климатка кантип климат бул негизи төгүштөр бул ызык климатта өзө турган төгүштөр экен да. Анан мен интернет булактарынан карап көрсөм, негизи булар 50-60 градус ызыкка чыдайт экен. Анан ошондой эле бир 40 градуска чейинки суукка да чыдайт экен. Чыдамкай болот. Териси калың деп атпайлыбы? Ошол нерседенби деп койдум мен. Бирок сураштырып келсем, азыр Россиянын Сибиринде да багылып атат бул. Өзүнчө ферма болуп калыптыр да. Анан биздин Кыргызстанда бул эми көбөйсөк, фермага айландырышыбыз керек да, биз дагы башка өлкөлөрдө болуп. Коңшулаш өлкөлөрдө дагы уже фермага айланып калыптыр булар. Анан бизде дагы бакса болот. Бул эми климат тандаган жаныбар экен да. Бая кошуна балдар келип, кичинекей балдар кызыгып көрүп турушабы? Келип көрүшөт, көрөт, сурайт. Анан ушундай кызыгуу бар, азыр жөжөсүнө
мындай мен алам деп очередке туруп коюшту. Бир 7-8 киши бар го. Жөжөсү чыкса уже бизде багалы деген адамдар чыгып атат азыр. Башкалар дагы сунуштап атам, башкалар да багыш керек. Ооба. Бул эт көп экен да. Канча килограмм эт чыгат экен? 70-80 ушу 50дөн өйдө. Таза эти. Анан өзүнүн салмагы эркектердики бир 150ге чейин жетет. 100төн 150ге чейин. Мына ургачылардыкы бир 120-110га чейин. Бир койдон көп берип турбайбы? Бир койдон көп берет. Анан айтып атпаймынбы, бир кой бир коозу туйт, же ашып кетсе 2 кооз туйт. Булар эми бир жагы 50-60 жумуртка 50-60 жөжө берип атпайбы. Ошолор өсүшү да бат болуп аткандан кийин булардын эми экономический абдан пайдалуу, кирешелүү да, одан кирешелүү. Анча-мынча жора жолдоштор сураганда, "Ой, ушу менен эле токтоп каласыңбы?" же дагы башка нерселерди алып келесиңби жаңылык кылып дегенде мен Индиядан барып пил алып келейин, килограммдап эт жеп эле, тонналап эле эт жейли деп тамаша кылып айтып атам. Анан эми замандын талабына жараша кийин пилдер деле келип этин жебесек дагы нары бери минип пайдаланып каларбыз. Интернеттен көрүп калып атасыз, төгүштү. Страустардын жарышы деп атайын, жарышка да эметчи экен, чабышат экен. Мен алыпчы. Сиздин да төгүштарыңызды минсе болобу? Төгүштарды минсе болот. Анан буну мен интернет булактарынан караган эметкенде булар жана туристтерди мингизип, нары бери жетелеп, артынан мондай бир короонун ичинде башка өлкөлөрдө, Арабияда, ислам өлкөлөрүндө, Австралияда буларды спорт катары жарыштырат экен, инип алышып жарышат экен да. Бизде ат жарыш деп коет го. Ошол сыяктуу эле инип алып буларды жарыштырат экен. Негизи булар чуркаганда бир 100 километрге ылдамдыкта чуркайт экен. Саатына, Саатына. Анан 25 километр, 20-25 километрге чейин чарчабай чуркайт экен. Анан тердебейт экен. Эмеңизге, төгүштарыңызга ээр жазып эле ушуларды минип жүрүшүңүз керек экен. Машина албай эле. Эми аны дагы көрөбүз, эми буйруса тиги бул жакта бизде эс алуучу жайлар бар. Алардан дагы кызыгуулар пайда болуп атат. Ошо биз дагы төгүш алып келип анан кийин эс алган адамдарга мингизип нары бери жетелеп көрсөтөт элек деп. Анан алар дагы алабыз деген ой пикирлерин айтышып атат. Булар качып кетпейби? Мисалы буттары тартайган немелер экен. Булар чыгып кетсе качып кетет. Анан эми жөжөсүндө багылган болсо, ошол баккан жерден кетпейт экен. Жакшы экен ансыз. Кол салышы да мүмкүн да. Анан аба эле өзүм эле карайм буларды. Анан балам карайт, болду. Кол салганда ошондо чокуп теп дагы жибериши мүмкүн да? Чокуган эчтеге тепкен жаман экен. Буларды ошон үчүн буларга каршыкыр кол сала албайт экен. Биринчиден жеткизбейт экен, экинчиден тебет экен. Тепкенде бул адам жаныбар болобу оңдурбайт экен да. Буттарды динозаврлардын окшош экен. Эки эле эмеси бар экен, пальчиги бар экен. Бул бутка тийсе, карга тийсе абдан эле жаракат алса керек бере турган нерсе экен. Сөөктөрдү сындырып кетиши да мүмкүн да, катты тепкенде. Достор, бүгүн биз Талас облусунун Бакай Ата районундагы Бакай Ата айылынын канаттуулар менен алектенген Нурлан мырза менен маек курдук. Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү маек абдан кызыктуу болду деп ойлойм. Төгүштарыңыз көбөйө берсин. Чоң фирмага айланыңыздар. Эми биздин баягы жаңы бизнес ачкызы келген адамдарга өзүңүздүн каалоо тилегиңизди, кеп кеңешиңизди айтып өтүңүз. Мен дагы ушу жакынкы өлкөлөр, башка өлкөлөргө салыштырмалуу эле ушу биздин Кыргызстан мамлекетибиз дагы алдыга чыгып ушул төгүш бизнесин менен ишкерлик кыла турган адамдарга сунуштайт элем. Ушул абдан кирешелүү канаттуу экен, жаныбар экен. Бизде ошо Кыргызстанда да башка өлкөлөрдөгүдөй бул фермага айланып, ушу биз дагы ошо мамлекеттин реестрине өзүнчө киргизип, эт багытында жана ушу көбөйтүү максатында ушуларды дагы жайылтып көбөйткөндү мен сунуштайт элем башкаларга дагы. Эми мындан дагы башка жаныбарларды пайдалуу, абдан экономикалык артышка ээ болгон пайдалуу жаныбарларды дагы
башка инсандар көбөйсө деген ой тилектемин да. Чоң рахмат сизге бүгүнкү берген маегиңизге. Assalamu alaikum кыргыз элим. Мына бүгүн 19 март 2024 жыл. Ушул убакка чейин кызым сколиоз оорусу менен ооруйт, бою да өспөй келет. Кызымды көрүп алып аябай кыйналам. Кызым ыйлайт, кайрымдуулук кылып коюңуздар. Сиздерден көп суранарыбыз, үмүт кыларыбыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн Орозон күнүндө орозоңуздар кабыл болсун, жардам кылып коюңуздар. Урматтуу кыргыз элим, силердин аманаттарыңарды алып атабыз. Биз силер жардам берген адамдарга чоң рахмат. Мен Азамат оогунду сколиоз оорусу менен ооруйм. Жашым 14 жашта. Биз Турциядан операция болушум керек. Буга $24,000 акча кетет. Бизде анчалык акча жок. Жардам бериңиздер. Суранам силерден. Орозоңуздар кабыл болсун. Карталар өзүмдүкү, аягы 87, М-банк Кудайбергенова Айзат деп чыгат. Сбербанк аягы 66, Аскарбек Ш деп чыгат. Ушуга кайрымдуулук кылып салып коюңуздарды өтүнөбүз.